Assalamu alaikum бардыгыңыздарга. Котмандуу көрүңүздөр менен. Менин атым Барпиев Азреталы. 3 жылдан бери адамдарды YouTube'дан кирешеге чыгуусуна себепчи болуп келем жана окутуп келем. Бүгүн биздин сабактан сиздер монетизация деген эмне, анын шартын кантип аткарыш керек, канал ачуу жана башка көптөгөн пайдалуу нерселерди ошол сабактан аласыздар. Андыктан сабакты аягына чейин көрүңүз. Алгач эле монетизация деген эмне? Бул YouTube'дагы просмотрларды кирешеге айландыруу. Биз YouTube'га просмотр кылабыз, ал бизге акчасын төлөп берет. Бирок асмандан эле акчаны алып бербейт. Албетте YouTube'дагы башка компаниялар менен, өнөктөштөр менен кадимкидей сотрудничество, мындайча айтканда кызматташат. Эми айталык Adidas компаниясы келди дагы YouTube'га акчасын берди, аны жарнамалап берип атат. Бирок YouTube өзү канал алып барбагандыгы үчүн биздей болуп, YouTube'да канал бар, 5 миллион катталуучусу болгон. Бирок ал биз үчүн, канал ээлери үчүн, биз YouTube'га жалпылай эл үчүн видеолорду тартабыз. Жана биздин видеосунун үстүнө кадимкидей жарнаманы коет. Жана ошол жарнамадан YouTube өзү дагы биз дагы пайдабызды көрөбүз. Бирок ошол пайдасын көрүп башташ үчүн сиз эки шартты аткарышыңыз керек. Алгач биринчи шарт бул 1000 катталуучуга жетүү, экинчи шарт бул 10 миллион просмотр жасоо. Эгерде сиз кыска форматтагы shorts видеолорду тартам десеңиз. Shorts видео дегенде мен буга чейинки сабакта түшүндүрүп өткөм. Биз вертикалдуу роликтерди тартабыз, 5-6 секундалык ролик болсо дагы ага YouTube акчасын төлөп бере алат. Эми караңыз, мен 1000 катталуучуну же болбосо 10 миллион просмотрду качан кылдым, качан ошол нерсеге жеттим деп адамдар алгач баштабай жатып эле жеңилет. Бирок мен сиздерге азыр айтат элем, көзүбүз коркок, бирок колубуз батыр. Мына ошол нерсени билиңиз. Колуңуз барган сайын үйрөнүп, жаңы бир нерселерди билген сайын, монтаждап кылган сайын колуңуз дагы өзүнө ишенген абалда боло баштайт. Андыктан коркпостон көзүңүздү жумуп, колуңузду аткарттыра бериңиз. Менин окуучум 20 күндүн ичинде 50 000 катталуучу топтой алды. Кантип? Бардыгын сабактын ичинде айткандагыдай кылып туруп. Бизде өзүбүздө мини shorts аттуу курсубуз бар жана чоң YouTube аттуу курсубуз бар. Азыркы чакта сиздер Shorts Money, мындайча айтканда мини курска каттала аласыздар. Анын акысы дагы жеткиликтүү баада. Мындай жыйынтык болушунун себеби сабактагы бар болгон нерселерди жакшы аткара алды жана инструкция боюнча бардыгын так туура кылды. Ошондой эле өзүнө ылайыктуу жакшы багыт тандагандыгы үчүн. Мындан кийинки сабактарда дагы ютуберлердин каталарын дагы аныктайбыз, эмне ката кылгандыгы үчүн жыйынтык көрүшпөйт. Улантабыз. 10 миллион просмотр, 1000 катталуучу кылсаңыз, сиз YouTube'дан киреше көрүп баштайсыз. Эми мындан кийинки болгон суроо, мен канча киреше көрүп баштайм? Окуучум Бостериде 2 баласын карап, жана балдарын ысык көлгө алып барып 2 саатка сууга сүздүрөт. Жана ошол балдарын эс алдырып аткан убакытта өзү дагы көл жээгинде отуруп 2 саат убактысын арнап YouTube'га видео тартат. Кандай видео тартабыз, эмнени тартабыз дегенде мен жалпылай негизги курсумда айтып берем, Shorts мини курста. Ал жакта дагы силерге керектүү болгон 10 ниша, 10 багыт берилет. 100 000 катталуучуга жетип, YouTube'дан күмүш кнопкага жетип олтурат. Жана азыркы учурда ар ай сайын 10 миллион просмотр жасап, бир айдагы кирешеси 64 000 сом болууда. Башкача айтканда, эгерде сиз 1 миллион просмотр кылсаңыз, 5 000 сомдон 6 000 сомго чейин киреше көрө аласыз. Мурдарактарда биз YouTube Shorts аркылуу кыска 5-6 секунддук видеолорду тартып, 1 миллион просмотр үчүн $40 жетпеген $30 өлчөмүндө киреше көрөт элек. Ал эми азыркы чакта кирешеси дагы 2 эсе өстү. Бул биз үчүн аябай плюс болду. Эми өзүңүзгө айтыңыз, сенин ошол окуучуңдан эмнем кем деп? Анын 2 баласы бар, 2 саат убактысын жумшайт, айыл жергесинде колундагы телефону менен iPhone эмес, Redmi аркылуу эле колундагы телефон менен интернетке доступ бар, YouTube'га роликти салууда. И мындай мүмкүнчүлүк ар бирөөбүздө бар. Эми сиздерге бул сабакта дагы бир пайдалуу нерсе менен бөлүшөйүн. Төмөндө мен сабактын астына кошо тиркеп кетем, PDF файл. Тагыраак айтканда, сиз ошол китепченин жардамы менен кадимкидей YouTube каналыңызды ача аласыз. Ошол каналды ачып туруп, дайын кылып коюп коюңуз. Анан биздин Shorts сабагыбыз башталганда каналыңыз ачылган, уже даяр болуп кыймылдап баштайсыз. Бул биринчи кадамыңыз болсун сиздин YouTube дүйнөсүнө келүүдөгү. Албетте биз канал ачпастан киреше көрө албайбыз. Анткени биз бирөөлөрдүн видеосун алып жүктөбөстөн же бирөөлөргө лайк басып киреше көрбөйбүз. Биз YouTube'га өзүбүз автор катары роликти салышыбыз менен анан пайдабызды көрөбүз. Эгерде албетте суроолоруңуз болсо, мен бул жактан Telegram каналда астында анкета дагы калтырам. Номериңизди калтырасыз. Менин менеджерлерим сиздерге акысыз консультация берип, суроолоруңузга жооп бере турган болот. Эми бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу, эмнеден баштоо керек? Же болбосо эмнелерди сатып алыш керек? Ноутбук, жарыктык, дагы бир керектүү жабдыктар, техникалар жок. Сиз азыр сабакты телефондон көрүп атасызбы, ноутбуктан көрүп атасызбы? Айырмасы жок. Эң башкысы сизге YouTube'га иштөө үчүн телефон жетиштүү. iPhone керек эмес. Интернетиңиз иштесе,
айыл дерегесинде болсоңуз дагы, башка өлкөдө болсоңуз дагы YouTube'дан иштеп кирешеңизди көрө аласыз. Билиңиз, сиздин кайсыл жактагы болгондугуңуз эмес, көрүүчүлөрүңүз кайсыл жактан болгону маанилүү. Себеби дегенде ошолор сиздин көрүүчүлөрүңүз башка өлкөдөн болушу менен анан сиз кирешеңизди көрүп атасыз. Эгерде сиз кыргыз каналына роликти жүктөйм десеңиз, мындайча айтканда кыргызча сүйлөп туруп роликти тартсаңыз, андан киреше көрө албайсыз. Анткени бул жакта жарнама жок. Эгерде сиздин ролигиңиз башка өлкөгө чыга турган болсо, анда сизге жарнама коюлат жана ошонун артынан кирешеңизди көрөсүз. Бирок тил билүү шарт эмес. Сиздер менен болгон мен Барпиев Азиретали. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.